Кечээ күнү бизге саат 11:45-те биринчи жабыркагандарды алып келген. Ошондон бери жана тиги учак кулаган жерден бизге 8 жаракат алган оорулуу келди да. Ошо 8 оорулуунун 4-өөсү реанимация бөлүмүнө жаткызылган, 4-өөсү бөлүмдөргө жаткызылган. 4-өөсүнүн реанимацияда жаткан 4-өөсүнүн 2-өөсүнүн акыбалы оор болчу, бирөөсүнүн аябай эле оор болчу. Кечээ күнү кечинде саат 4-тө экстренный операция болгон. Кан тамыр хирургтар менен травматологдор чогуу. Операция где-то бир 4 саат, 5 саатка чейин созулду. Ал жерде жанагы подколен артерия дейт, ошону сөөк үзүп кеткен экен. Анан ошону туташтырды бири-бирине. Азыркы убакта бүгүнкү күнгө реанимация бөлүмүндө экөө калып атат. Абалдары турукташып калды. Кан басымдары жакшы, сознаниясында. Бирок акыбалы бир аз оорураак. Ошон үчүн бүгүн реанимацияда калтырып койдук. Экөөсүн бөлүмгө котордук. Ошол менен азыркы бүгүнкү бизде 8 оорулуу, экөөсү реанимацияда, 6-оосу бөлүмдөрдө. Реанимацияда жаткан оорулуунун бирөөсү 65-жылкы, бирөөсү 92-жылкы. Буларга эми экстренный операция болбойт, бирок пландуу түрдө операциялар жасалат. Себеби сөөктөрү сынган, ал сөөктөрдү бекитиш керек. План операциялар болот. Кийинки жумадан башталып ошо план операциялар башталат. Бөлүмдө жаткандарга операция болот. Бөлүмдө жаткандардын бирөөсүнүн бел омурткасы, томуктары сынган, бирөөсүнүн акыреги сынган, аларга дагы операциялар болот.